Өзің айтачы өзің. Шашылба. Шашылба. Мына, ой-ой, мына сағат. Ассалаумалейкум туғандар, біз азыр Астанадабыз. Бұл Қазақстандың Борбор қаласы 5-ші дүниелік көчмөндөр ойындардың борбору. Бүгін 2-ші күн. Бирок бұл чыгарылышта біз 1-ші күнүндагы жыйынтыгын чыгарып, көкбөрү тууралуу чыгарылыш кылабыз. Бирок мынакей азыркы ойноп аткан Түркия менен Кыргызстандын беттешин дагы біз чагылдырып беребиз. Шундуктан біз жакшы чоң влог тарттык. Биз менен болуңуздар, лайк, комментарий баскыла. Жана ушу видеону бөлүшүп койсоңуздар бизге дагы жакшы болот. Бул бизге өтө маанилүү. Кеттик. Мынакей биз күткөн учур келди. Биздин гимн ойноп баштады, көкбөрүнүн гимни. Демек, көкбөрү оюну башталат. Мынакей дүниелик көчмөндөр оюндарынын алкагындагы 1-ши беттеш көкбөрү оюнчу. Азыр мынакей артыбызда Казакстан менен АКШ курама командасы ойнойт. Журналисттер дагы көбөйүп калды, көрөрмандар да көбөйдү. Эми оюн жыйынтыгы оюнча түшүнүктүү, бирок казактардын оюнун кичине көрүш керек. Кандай болду экен, абалы кандай, формасы кандай экен деп байкайлам да. Негизи элдин баары сыяктуу турушат. Казакстан командасы келди, алар ойнойт азыр. Бирок мага мынакей атайын биздин Тайказандан айтып турат. Өзүскөмдө аябай жакын көрүнгөн Тайказанды көргөнү келдим. Ооба, биздин Тайказан экен бул. Биздин ошол федерация алып келип, муну атайын жиберишкен казактарга эки Тайказанды даярдангыла деп. Мынакей азыр ошол Тайказан менен казактар ойнойт. Оюнду көрүш керек. Бирок мынакей Казакстан менен АКШ ойнотсо дагы ортодогу баш калыс биздин айтылуу убагында убакчыбыз Эсенгул Нураков жүрөт. Эсенгул Нураков ошо Кыргызстан чемпионаттарын, дүниелик көчмөндөр оюндарынын финалдарын кылган өтө тажрыйбалуу калыс. Азыр мынакей ошол Казакстан АКШ ойнойт, бирок ошо Өзбекстан менен Кыргызстан командалары келип даяр. Мынакей артында биздин улуттук курама команда азыр даяр болуп турушат. Осмотр, анан кийин беттеш башталат. Ошол өзүбүздүн көкбөрүнү көрсө көрөбүз. Мынакей ошол Өзбекстан курама командасы турат. Булардын аттары сыякта байланып турат экен. Биздин ошол улакчылар ошо аттар менен келип мынакей даяр турушат. Осмотр алдында. Даярдык мыкты болду. Азыр эми чыгып ойнойбуз. Билинет го кандай болот. Оюнга даярдык буюрса жакшы. Азыр эми канча даярданганыбыздын мээнетин азыр көрөбүз. Даярдыгыбыз канчалык деңгээлде, кандай мыкты даярдандыкпы. Оюнда жер оорураактай көрүнүп атат. Биз кирелекпиз пока оюнга. Азыр киргенден кийин билинет го кандай экенин. Бирок мындай со стороны ошо эме көрүнүп атат. Муляшты көрдүңөрбү? Ары чойгулап, бери чойгулап кандай экен? Ооба, муляш менен тренировка кылгам. Болот, буюрса ойнойбуз. Ийгилик. Азия билесиңби, сен минип жүргөндө озу мынчалык жеңил эмес эле. Бирок багыттап койсоң кетчү эле да. Бул азыр башында мен минген Азиядай да бул. Башындагы мурунку. Чоң оюнда 2-чил оюну да бул. Сары өзөндө 9 айда чыкты, же Норуздабы? Норузда чыкты, анан мына бияка келди. Экинчи оюн. Экинчи оюн. Чоң оюндарга экинчи оюн. Жакшы ат буюрса. Баракалла. Кайсы позиция ойнойсуңар өзүңөр? Мен защитада ойнойм. Ойнойсуздарбы? Кандай болду даярдык ушул көчмөндөр оюндарына? Өзбекстандыкы. Буюрса жакшы, Казанга эми ойнойбуз да. Жерге утулуп калдык. Ошондо ошо бир эле команда ушу жер улакка дагы, анан кийин Казанга да болот. Эки оюнга да бир команда. Алар ойнойт. Чарчап эткенсиңерби мындай? Өтө оор го. Бир күндө эки оюн. Эмеге чарчайды адам? Ат жакшы болсо балдар иштей берет. Иштей берет, э? Аттар кандай болду? Жакшы эле? Буюрса Кыргызстан жакшы аттарды берди, эми көргөзөбүз да оюнда. Казакстанга жалаң не аттарды берди да. Бирак аттарды берди. Видеогем тартып балдар таштап койду. Эми бизге ушундай ушулардай ат мингенибизде
Mo Өзбекстанда кайсы жактансыңар? Өзбекстан. Мен Өзбекстанда Андижандан болом. Жакын эле тура биз келип турасыңарбы аламандарга? Ооба, келип турабыз. Мына досум Андижандан болот. Лачин палуан. Ислам палуан бар Андижандан. Өзбекстан сборный ар жерден бар. Самарканд, Ташкент, Кашкадария. Бирок кайсы жерде көкбөрү эң жакшы ошо Өзбекстанда? Кайсы жеринде? Каяктын балбандары жакшы? Бизи Андижанда көп болот. Наманган, Андижанда көп болот. Көкбөрү. Онда ийгилик анда бит. Рахмат жон. Мынакей азыр биздин улуттук курама команда көкбөрү боюнча беттешке даяр келишти. Мынакей биздин капитан Руслан Налиев легендабыз. Негизи эле өтө күчтүү курам келди. Алдарда айып жок, даярдык жакшы. Бар мыкты. Ийгилик. Ошондой эле эгемен Кыргызстан курама командасы. Булар кадимкидей эле малцы, өзбектер сондардан келиптир. Бирок элестеңер, бүгүнкү күндө булар экинчи, булар беттеши, булар ушул жергиликтүү ойношто. Азыр мынакей бул оюнга чыкты. Мына биринчи секунддарда аябай жакшы ойноп атыптыр. Жаштар жакшы туруп атат. Бербейт такыр. Оюнчуларыбыз бирден оюнчуларды кармашты. Андан кийин Дастан ал убакта алды, астын тазалап атат, көрүнөрбү? Кадимкидей защита кетти. Тазалап атышат, бирок бирөөнү кое беришти. Дастан ыргытат, мынакей. Дастан көрүнөр? Атын карап атат, тиягын карап атат, биягын карап атат, издеп атат. Астында бирөө турат. Кетти. Мынакей. Оң такымда экен, оң такымдан чыгарат. Бербейт атат, көрүнөрбү? Малцы, мынакей. Канча өттү? 4-үндө өттү. Салалек кыргыздар, салалек. Бирөөсүн дагы. Бир эле кыйынчылык бар бур деген эме. Жанагы чиркей болот да. Салат азыр. Кетти. Кетти. Нурдинби? Нурдин окшойт, ооба. Нурдин Болотбеков, мынакей. Нурдин Болотбеков. Мун тартканбыз, индирип алганбыз будан. Нурдин Болотбеков салды. Муралбек жакшы болот негизи өзбектер эле анча эмесе мындай башында туруштук берди кичине. Бул эми өзбек тургандардын аттарын өзүбүздүн кыргызстандык инибиз Рамзат деген инибиз даярдап берди. 12 атты бүт бартын түп келтирип даярдапты, жакшы буюрса. Жакшы оюн болуп атат. Тең тайыз биринчи оюнда тең тайыз болуп Казандын жанына аттар устан кубалап жетип жакшы тең оюн болуп атат, жакшы буюрса. Өзбектер оорураак болду анткени булар экинчи оюн. Балдар да көкпарга да ойноп койушту болуш керек, калп айтпасам. Ойноп койчу. Ошо менен бүтке оорураак болот. Балдар бирок күчтүү, алардын балдары, балбан. Биздин балдар кандай экен азыр? Абалдарын көрүп. Биздин балдардын аттары табыр сонун экен. Балдардын өздөрүнүн тактикасын коюп атышат, жакшы. Бири-бирден алып кетти. Жакшы оюн болот, биз ийгилик каалайбыз баарына. Майрам менен. Ой, баракелде. Жигитсиң го Дастан, айдачы бир өзүң. Өзүң айдачы өзүң. Шашылба. Шашылба. Мына, ой, мына сагас. Мына салымды. Ай, Дастан. Айда бер көстой. Баракелде жарайсың. Мына кызык салым. Бул салымдын салымы болду го, достор. Көчмөндөрдө тарыхта калчу салымдардын бири. Ассаламу алейкум, достор. Биз Кыргызстандын күйөрмандары келдик. Астанага көчмөндөр улуттук оюндарына, улуттук көчмөн оюндарына 5-чи оюндарына келдик. Астанага театрдан акындар, музыканттар, барабандар баарыбыз чогулуп келдик. 50дөн ашык адам. Астанага келгенде америкалык туугандар, европалыктар туугандар баардыгы кошулуп бизге жардам берип Кыргызстан деп кыйкырып атышат. Аябай суктанып атышат. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан деп колдоп баардык улуттук туугандарыбызды баардыгын колдоп атабыз. Даярдык жакшы буюрса. Жетиши келгенбиз.
Азыркы учурда эсеп 8-3. Балким көбү ошол Кыргызстан, Өзбекстан такыр эле ташталкан чыгарбай эле утат деп ойлошкон, 10-0, 15-0. Бирок мына көрдүңүздөрбү? Эсеп 8-3 экинчи тайм аягында. Негизи бул жакшы кылынган көрүнүш. Анткени эми буларга ошол оюнду кызытып, буларда салым кылып, анан кийин өз жак баргандан кийин мына биз Кыргызстанга 3-3 бергиздик деп ушинтип өйүндү болот да. Такыр эле эгерде биз шанс калтырбай эле 10-15 салсак буларга такыр эле кызык болуп калат да бул оюн. Ошондуктан биздикилерде берип атышат. Убагында билесиздер, Япония дзюдо баштаганда жайылтып, японецтер кадимкидей эле эл аралык турнирлерде жеңилип берчи, башкаларга кызык болсун деп. Андан кийин ошентип кызык отуп дүйнө жүзүнө жайылып кетти. Ошондуктан биз дагы ошентип аз болсо дагы башкаларга ошентип берип туруш керек биз салымдарды. Бердим мына. Кыргызстан, Өзбекстан эми ремейк мурунку финалдын көчмөн оюндарында булар финалда бергилишкен. Эми болсо мынакей биринчи беттеште эле 12-6 эсебинде биздин команда жеңди. Эми көбүрөөк балким киргизмек, салмак, бирок мына биз өзүбүздүн ошол айкөлдүгүбүздү көргөзүп, өзбектерге да берди. Убакчылар молодцы. Мен ойлойм бул бир гана башталышы, чыныгы Кыргызстан менен болгон финалга балдар даярданып атат. Балдар жакшы формада экен. Молодцы. Тугандар бизге катталгыла, лайк, комментарий базып, ушул видеону бөлүшкүлө. Биз деген ошол көчмөндөр оюндардан контентти кылганды улайбыз. Кандай болду беттеш? Кыргызстан менен мынакей азыр Өзбекстан ойноду. 11-6 эми мындай 6 салымды өткөзүштү, бирок берип койдук кичине. Бул жерде мындай айтканда дүйрүү кызыткан оюн деп койчу эле. Ошондой болду. Аябай сонун голдор болду. Кыргызстар мындай жакшы оюн көргөздү. Тигилер менен тигилер да жөн эмес экен, алар да аябай өңүшөт экен. Старттан башын салып алып чыгып атышты. Балдар жакшы экен, башында да аябай жакшы коргонуп, анан кийин кичине уже чарчап калды ошо. Анткени экинчи оюн да бүгүн буларга. Өзбекстан командасы да аттарын даярдап минчисе мыкты болот окшойт. 5-5. Сонун оюн болду, бүгүн кызыктуу оюн көргөзүштү. Менин оюмча ушул оюн көргөзүп окшойт да мындай. Өзбекстанда, башка ошол мамлекеттерде деле көкбөрүн өнтүрсө болот экен деп. Анан кийин нерсе байкадыңбы? Кадимкидей тайгазан пайда болгондо, элдер көкбөрү көрүп баштаганда башкача кызый башташты го кадимкидей. Бул жерде казак бауырлардын да аябай таң калып атышты го дейм. Ошол жерде көрбөгөндөр биздин жаныбызда отурду, аябай тура калып көрүп, эмоциональный болду да. Биз деле мындай Кыргызстандан мындай голдорду көргөн эмеспиз. Чын айтканда бүгүн бөлөкчө голдор болду. Нурдин Болотбеков, Дастан Руслановтар аябай сонун оюн көргөздү. Онда баш менен кирип атышты алар кадимкидей. Сонун голдор болду. Тура калып кол чабып атты аябай. Бөлөк болсо дагы. Өзүң андай балдар негизи кандай? Жокпу эч ким жаракат жакшы эле баары? Ооба, жакшы. Баары эле аттар эле жакшы болуп баары. Ооба. Кичине жүйүп алыңар кадимкидей көнүп. Ооба, өзүбүз көнүп сонун болуп калды. Аянтча кандай экен? Бара жатат го, кичине оорураак экен деп. Скольдүктөн жеңилирээк. Жеңилирээкпи? Чалпардактан жеңилирээк экен. Сондай. Элек рахмат сиңа. Мынакей азыр биякта ушул Кыргызстандан келген волонтерлор экен. Атайын келиптир, ушул биякта жардам берип. Каяктасыңар? Эмне кылып жүрсүңөр? Ассаламу алейкум, баардык жалпы кыргыз элине. Убакытта пайдаланып мен баарын салам жолдобойн. Жана ошондой эле биз азыр Казакстанда бүгүн 9-сентябрь, 9-айдын башы. Жана биз бул жакта бүгүн көкбөрү көкпар оюндары болду. Ал жакта биз СМИ отделде жана ошондой эле навигация жана медиа тармактарында иштедик. Баары аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат. Бизге биздин спортсмендерибиз көкбөрдөн дайымкыдай эле биринчи орунда келип атат. Ийгилик. Өтө сонун оюн болду. Буюрса баары сонун болот. Сен алып баруучусуң го, кандидаттарды эле урап аткан. Бар экен, келип көрчү бир алып барып. Жакшы эле болот да, кандай? Жакта жайгаштырышты, жакшы эле. Жакта жакшы. Отелдерде 4 жылдыздуу отелдерде жашап атабыз. Тамак аштар менен кийимдерин да берди, баары жакшы. Кыргыздар аябай меймандос мамиле кылып атышат да. Нече ачылышка кирдиңерби? Ал жакка кирдик. Казак бауырларга биз ыраазыбыз. Казак бауырлар, казак, кыргыз бир тууган. Необычно кайсын үчүн эчпейт. Канча дагы ошо сен элдин баары талкуулап атат, жана сен Дастан кетемиз болот да, бүт ошо Казакстан
настроение болуптур. Негизи өзүң акробат окшойсуң, гимнастика кыласың. Жок, андай секирбейм. Калаша. Oyun учурунда жакшы болду. Ошол кезде атымда жардам берип кетти. Бар, топ улаттыр, атын сыпкып Видеолорду көрдүңбү өзүң? өзүм көрдүм, мен видео Оката деп койдум. анча боз болду го да Атына жакшы, атына айтып койсуң. Комсомол деген ат, дос командасын ойноп жүргөн ат болчу. Асакей Уланбай чакырып. Көрүп жүрчүмүн бул атты. Заднягиге да жатуучу, мына ойноп болчу. Минсем деп койчу. Көчмөн аттан да болуп калды. Ошол сурасам, ден соолугуна байланыштуу берилбейт деп калыптты. Өзүм атын Манаспай деп байкемен байкем өрдүм, атыстап отуруп ушул ат келип калды кайра. Тагдырма жазыптыр. Эми элдин баары эле жанагы абсолютно жер убакта мындай секире албайсың, мына тайгазандай биздин көкбөрдү ушинтип секирип ушундай кызыктуу мындай бул салымдардычы. Жер улак билбейм ичинде бар. Тайгазанын өзүбүздүк болгонго кызыктуу экен. Кийге салыштым. Аябай элечи. Ошол. Рахмат. Ийгилик, дагы күтөбүз. Абайла, макул, анчалык барбайлы кой. Рахмат. Айтып бербейсиз биякта эмне болуп азыр деги? Бул жерде биякта Астанада жашаган оштук бир туугандарыбыз чайга чакырды общий спортсмендерди. Ушул учурдан пайдаланып баарына Алла разы болсун. Бизге бирде берсе Алла таалам миңде бештеп кайтарып берсин. Ушул бөтөн жерде жүрүшөт. Иштерине ийгилик, ар дайым Кудайым колдосун. Беттештен кийин ушундай күчтүү тамак, жакшы болуш керек, ирет болуш керек. Сонунда жеңиштин даамы менен бошко калат. Рахмат сиңер. Оюн тууралуу айтып койсуң керек, оюңду өзбектер кандай экен? Аттар кандай экен, балдар кандай экен? Өзбектердин аттары. Өзбектин аттары. Биз деле оюнда ойноп жүргөн аттар, Мурас командасынын аттары. Жакшы экен аттары. Бирок балдары biraz Казанга көмөк өттүрдү, бирок эңгени, алып жүргөнү баскандары күчтүү экен аябай эле. Всё, талантат болсун. Рахмат. Sana yüzün gözümde her жақсыға ақыл. Дәрі жақсы көрінір алғашында қаламдар бар. Негизи ошо ипподром, анан кийин ошо сарайларды сонун салыптыр. Могу аркы жакта чоң ошо конно спортивный комплекс жакта конкур, жанагы ошо ат үстүндөгү оюндар болот экен. А могулар мынакей бул сарайлар. Мунун баары сарайлар экен. Кадимкидей эле бир 7-8 сарай бар экен. Ичи көргөздүк, баары сонун экен. Мындай условиясы бар экен да. Бизде тилекке каршы ошол ипподромдордо бир сарай болот. Ошо менен чектелгенбиз. Буларда действительно жакшы жардамдыр. Ушул жактан биз буларга мындай умтулсак болот экен, мындай пример алсак болот экен да. Чында ат майданы действительно мындай элиталык деңгээлде кылсалыптыр. Кандай келдиңиз? Жакшымыз, кандай жакшысыз? Жакшы. Сиздер ошондо Турция командасы Биз Түркия командасы болуп келдик, hem Көкпар, hem de Көкбөрү болуп келдик. 12 киши такым, 3 кишиде жетекчи бар, 2 тane de antrenörүбүз бар. Эми саат 12'de de Көкбар Кыргызстан менен ойнойбуз. Кыргыз туугандар менен Көкбар матчка чыгабыз да. Бүгүн түштөн кийин Американын такым командасы менен де Көкбөрү ойнойбуз. Атыңар ким силердин? Менин атым Мехмет Акif болот. Сиз кыргызсыз го? Жок, мен Түркиянын кыргыздарымын. Вандын. Вандын кыргыздарымын.
Türkiye'nin Van деген bir ayılı var, şehri var. Van'da bir 1500-2000 tane de Kırgız var. Ulupamir деген айылда şonda жашап жүрөбүz. Hacı Rahmankul хандын урпактарыбыз. Ошол жакта кыргыздар ушу ойноп турушабы көкбөрү? Көкбөрү ойношуп турат ушул тойлордо эркек тарafı bir serke берет. Şonda команда болуп чабабыз, нормалда чаба берет ошондо. Ошондо көкбөрүнү сүрдүрүп ойноп жүрөбүз. Өзүм да неме чабам. Сактап калган кездерде көкбөрү ойнун сактап калган турбайсыңарбы? Сактап, аны кайбетпейбиз. Kültürүбүздү эч кайбетмеден девамlı ойноп турабыз. О көкбөрүнү жашатып турабыз. Өлтүрбөйбүз көкбөрүнү. Девамlı ойноп, ошону көз önүндө булундуруп, эч өлтүрмөдөн ушул kültürүбүздү девам этирип турабыз. Турциянын ошол жетекчилиги, Турция мамлекети ошол кандай карайт негизи көкбөрүгө? Көкбөрүгө былтырдан мындай солун курайт эди. Yeni үйрөнүп танып жатат да. Көкбөрү дегенде atlı oyun deyip hemen bile kalatlarçı. Biz de Türkiye'nin İstanbul degen şehirde, Bursa degen şehirde manda özümüzün arasında şunun belediyeleri arasında normalde etnospor olup, ankin belediyeler düzenlenen festivaller olup biz varıp çaba vereriz şunda. Şunda tanıtıyoruz. Yani Kökbörü'nü biz Ulupamir ayında çapkan çavandazlar Türkiye'nin kaç yerinde olsa çaba veririz de tanıta veririz. Kimdir karşıladı uşağı alıp gelgenlerde? Şunda mı? Kökbar'da Kazak tuğandar atlardı verdi. Kökbörü'de de Kırgız tuğandar, Kırgız bayke bizim başımızda turup жалгыз taşta ve yol körgözüp hem at verip hem de anjam berip bizge anjamlarını belek kıldı da rahmat aytayız şu Kırgız tuğandarga. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat ozan. İyilik olsun. Rahmat, çoğun rahmat ozan bayke. Кыргызга да бизге дагы кызык болуп, анан биздин оюнчуларга да кызык болот ушул түрктөрдүн тили кандай экен, негизи ой жүгүрткөнү кандай экен, кантип ушулар мындай улак ойноп калышты деп баары кызык болуп даже көрүнөр мындай. Улакчылар өздөрү дагы мындай сүйлөшүп атты барменчи. Кандай болот деги оюндар? Кечеги оюн болду. Эми кечеги кичине өтө эле 16 болуп кетти. Бүгүн кандай калсыңар кыргыздар менен? Мен бул эми биздин боордош туугандар да Кыргызстандан burada ata-babalarımız göçüp ettiler. Bular buyursa bizim tutanlar bular menен oyun teң ата жүрөт кылып ойлойм. Алар табып биз жеңилирээк кылып. Жеңилирээк кылып. Бuyursa bular 2022 качевникке Турцияга барганда ошондо булар бизди тосуп алып, жакшылап сыйлап коноктогон. Buyursa балдар менен кеңешип, сүйлөшүп анан oyun жакшы жүрөт да. Бирок балдар негизи жакшы элек экен да, бар экен да, бир 4-кө илингенге балдар кече унутуп алышты. Балдар бuyursa жакшы экен, просто булар кичине атты асыраак минет экен, атты көбүрөөк билсе анда булар жакшы болуп турган экен. Биздин балдар кандай азыр жакшы элеби? Биздин балдарды өзүң көрүп атасың, жакшы дайындык бар, жакшы аттар жакшы, балдар да жакшы, жакшы. Ийгилик анда өзүң ортодо бүгүн. Өзүм ортодо. Все анда. Ийгилик. Өз өнөрүбүздү саламыз. Енді америкалықтардан қандай бір артықшылық байқаған жоқсың ба? Ол кісілер жақсы еңкейеді екен. Жақсы іле алады. Іле алады. Тұруы тез. Жақсы енді. Үйреніп қалды ма? Үйреніп қалды ол кісілер. Енді сендермен кездесіп, ондай айтпадым. Фото түсіріп ойна сен? Болды ау, атым естеп тұрды. Фото. Ассалаумағалейкум. Біріншіден дайындығымыз 3 айдан артық уақытты 4 айдай дайындалдық. 5 сбор өттік. Аттардың дайындығы бәрі жақсы, жан-жақтан жиналған, Қазақстанның бәр жеріне жиналған. Қазақстан, Жамбыл облысы, Шымкент қаласы, Алматы облысынан. Негізгі әлбетте Қырғызстан, Қазақстан ойынын күтіп жатабыз. Анан Қырғызстанға қандай өзгөчө даярдаңыздарбы? Канчалык буга чейин ойындарын көрдүңүз? Деңгээли кандай экен кыргыз улакчылардын? Кыргыз улакчылар жакшы, мыкты дайындыкта келген го, баары көрүнүп тур. Защитасы, нападениеси, один баары жакшы. Мыкты команда го, кыргыз командасы. Қазақстанда ушул Жерулак Көкпар канча турнир болот? Канча айда бир болуп турат? Көп эле турнирлер болобу? Ичинде Қазақстан ичинде канчалык деңгээлде өнүгүп жатат? Бизде Қазақстанда чемпионат болот, Қазақстан чемпионаты болот. Турнир, бир 2 турнир болот, ассамблеясында турнир болот, тагы бир жекеше турнирлер болот. Сол бир 2-3 жарыс болот бизде. Все, рахмат. Ийгилик, аты жөнүңүз? Байтөриев улан. Все, рахмат. Жақсы. How you feel? Feel is hard for me because I cannot play. Okay. Because my arm is hurting, you know.
But are you a player? I'm a player. Yeah. On the U.S. team. Defense or attack? What's that? Defender or attack player? Attack player. Attack player. Attack player. Like yeah. Led Howell? The Glad Howell is my good friend. Yeah, Scott Zimmerman, Nick Villard. These are my friends. What do you think about this match, Turkey and Kyrgyzstan? Alga Kyrgyzstan. Alga Kyrgyzstan. Alga Kyrgyzstan. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Kyrgyzstan. That's right. That's right. That's right. We are very glad to be here. Yeah. We are happy for the Kyrgyz are helping us, so we are very happy for that. How you prepare this the tournament? We just training at home, you know, riding the horses, exercising, working out, you know, trying our hardest, you know. It's very difficult for us to play. Okay. Kökbörü, Kökbar, we are learning every day. What game is better, Gökbar or Kökbörü? For you? For me, see, this is political question, yeah? No political questions. Only your opinion. In your opinion. I think that, in my opinion, maybe Kökbörü. Kökbörü. Taykazan. Yeah. With the real goat. Yeah. Murash? No. No Mulash. Real sheep. Dios. Okay. Thank you so much. No, thank you. Okay. Кыргызстан, Түркия ойыны башталганын турат. Түркиядан келген ошо кыргыз балбандары, кыргыз улакчылары азыр бетишеткен. Эми аларга дагы ийгилик. Эгерде такыр эле көп салым өткөзүп, ушундай болсо анда туура эмес болуп калат. Мен оюмча биздин балбандар дагы, биздин улакчылар дагы өзүнүн жакшы сыпаттарын көргөзүп, анча мынча убактарды берип коет буларга. Мареге карай шауып келе жаткан Өмүрбек Шабандоз. Биринчи салым биякта орнотулду, Манас Ниязов. Бул салымды орнотту. Тилекке каршы ушул жер убакта ушундай экен. Өзүн мындай ушу видеодон көрбөсө, же болбосо диктор айтпаса, мындай чүмө дегенсиз да, салынган жокпу, бияктан карап турасың. Диктор айтты, демек салынды деп. Ошол минус ошол экен да, негизи. Аны бар айтып атат. Көрөрмандар да айтып атат, ошонусу кичине түшүнүп экен. Нет, ну мне даже турка жалко немножко. Хотя это наш турок, да? Это наши турки. Наши турки, да? Да. Но кони слишком разного размера. Да. Это не справедливо. Не спортивно. Ну, не по-спортивному немножко, да. Конь прям сильно больше. Ларис, как вы вообще? Ой, менаки керемет, правильно сказала? Тролля. Керемет. Денсаулыктар жакшыбы, денсаулыктар? Кыргызчачок. То есть в целом я могу сказать менаки керемет и еще пару дежурных фраз, но пока учу. Не, ну круто, у вас очень классно получается. Спасибо большое, стараюсь. И вам так идет наш флаг вообще. Да, вы знаете, мне очень нравится флаг, когда приезжают гости в Кыргызстан, я их встречаю, я всегда рассказываю про символику флага, потому что мне кажется, что она отражает максимально вот эту вот кочевую культуру, единство народа. Классный флаг, молодцы, очень мне нравится. Ну, мы вас видели, то, что там ходите на соревнования по Көкбөрү, да. Даже были ваши на Аламане, там в Чуйской области были на Аламане, да? И как вам эта атмосфера вообще? Я вообще кайфую от этой тусовки, я понимаю, что это такая, можно сказать, да, субкультура в Кыргызстане, и вроде как она и не закрытая, но вместе с тем туда не все могут попасть. Я счастлива, что у меня есть друзья среди улакчи, которые меня приглашают, и когда я, особенно на Аламан-Улаке, я там отдыхаю. Для меня это день релакса. Знаете, как девушкам в спа-салон сходить? Вот для меня это на Аламане-Улаке, потому что голова полностью отключается, твоя задача главная выжить, чтобы тебя там не затоптали. Но вместе с тем еще я всегда поражаюсь, что улакчи, они очень суровые такие ребята, но на самом деле очень добрые, очень открытые, очень такие... очень приятные. Во всяком случае, по отношению ко мне там всегда только доброжелательные отношения. Вот вы общаетесь с другими там иностранцами, потому что я общался с ними, спрашивал, многие такие с непониманием к этому относятся, слишком жестоко, что за отношение к животным говорят, вам что говорят в этом отношении, слышали какие-то другие, может быть, мнения? Ну, смотрите, у меня есть свое мнение, да, сформировавшееся по поводу этой игры. Для иностранцев им нужно просто объяснять. Да. Им нужно объяснить философию, историю, почему кыргызы, почему кочевники в эту игру играли. Я это всегда объясняю, и в целом люди с пониманием относятся, и потом уже, даже если мы попадаем на эти игры с иностранцами, они по-другому совершенно это воспринимают, не как жестокое отношение. Нужно объяснять. И вообще, я считаю, все, люди, они в целом
он способны понимать, просто нужно грамотно донести идею. Мне идея Улака Кокбуру очень нравится. Мне нравится, что это воспитывает настоящих мужчин. Также мне нравится, что это такой выплеск эмоций. Да. И потом человек такой расслабленный, добрый, хороший приходит домой. Я надеюсь. Да. Сейчас у людей вот на трибунах есть два таких мнения, да, что там интереснее, Кокбуру или вот Джерулак, который мы сейчас называем, без Тайказана. Здесь не может быть двух мнений. Ага. Одно только мнение. Только одно мнение. Кокбуру, конечно. Кыргызский Кокбуру. Ну, потому что, я вот сейчас смотрю, да, но я не вижу уже драйва, да, без казана. Да? Без казана нету экшена, да. То есть, вот кинули, казахи, если вы меня послушаете, вы меня простите, конечно, но играйте в Кокбуру по-нормальному. Как нормальные ребята играют, в Кокбуру надо играть. Нет, Кокбуру однозначно, конечно. Все, спасибо. Драйва нету в Кокпаре нету. Джерулак нету драйва. Все, спасибо большое. А можно я еще скажу? Да. Вот я считаю, я вот тут пришла к этому мнению, да, что, кыргызы, казахи, братский народ, соберитесь вы, выработайте единые правила. Потому что, возможно, я предполагаю, что всемирные игры кочевников будут масштабироваться с каждым годом. И не дело играть в две практически одинаковые игры. Нужно выработать единые правила одной игры и по ним играть. Все. Но с Тайказаном. Но по кыргызским правилам. Спасибо большое, Ларис. Атыңыз кім болды? Атым Оралхан болады. Оралхан? Оралдан келгенсіз ғой? Оралдан келгенсіз. Оралдан келдім. Жақсы. Көкбөрінің көрмаңызсыңар ғой? Иә, Көкбөрінің көрмаңыз. Жақсы көресіздер? Жақсы көреміз. Елдер мақта қазір көкпар көріп жатты да, Жерлақта болады бізде. Онан кейін шын айтқанда бір қыз екен де Тайқазан жоқ, біз көнгөн емеспіз де мындай көрген қойшы. Сізге мындай Тайқазан көрік жағабы, Жерлақ көрік жағабы? Бізге дейтін енді Қазақстан бойынша қазандыққа ойнақ болмайды ғой, бірақ енді бізге қазандық қызық қой же. Демек оны елдердің өздері Тайқазан қызық тұрар екен де? Иә. Көбінесе біздің жақта қазанға қызығады ғой енді. Бірақ бізде болмайды да болсын, жығылақ ойнайды да, қазандық болмайды. Көп драма алады да, бірақ енді қазандық өшін. Кайф қой қазандық. Әдемі көрінеді да. Бірақ Тайқазан өзі мындай азық заманбап Тайқазандар, атайын резинадан қылынғанда травма азырақ болады. Ошоны егерде өтсек қандай болмақ деп ойлайсыңдар? Егерде травма азырақ болса, Тайқазан ойнасақ қандай болады? Тайқазан енді әдемі шығады ғой же. Бұрыннан ойнағасын Тайқазанда әдемі болады. Неге бұл жерде жақпай жатыр? Жерде жаңағыдай асып кетеді атпен. Жаңағыдай Тайқазанға ат әдемі келеді ғой же. Атты да көрінеді уже мықты екенін ше. Ана Жерлақта жаңағыдай қайтқыш ат ойнайды да уже басы жұмсақ ат ше. Анан көбүдө көрүнбөй түшүнбөй калат экен э. Түшүнбөй калат, сол. Ал казандыкка эгерде ишине түсөдү го казандыкка. Сол кезде уже адеми көрүнөт да уже. Лактырганда да. Кыргыздардын кайсы оюнчуларын тааныйсыңар? Манасты тааныйбыз, Өмүрбек бар, МК бар, Дастан бар. Русланчы Дастан. Сону тааныйбыз. Соларга болельщик болуп үчүн келдик. Siz görüp etkensiniz değil mi bunu bizden oyuncularda? Kırgızistan'a görmeni kolsuzlar var. Kırgızistan'a görmeni bak geldim özüm. Atayın Kırgızlar gelinler var. Sağ ol. Atayın Kırgızistan'a köp berdi. Kırgızistan'a köp kızgam özüm. Bарлық сол ойындарын қараймыз ғой Қырғызстанның. Аттары да мықты. Сізге бір жолы мо Қырғызстан чемпионаты кеш керек екен да мо? Сол ғой. Сізге мо Қырғызстанда бар, бізде турнирлер бар да. Ошоға келсеңер атмосфера, кишилер толтыра болот. Вообще соны кайфты атмосфера. Бір жолы келгиле макулбу? Бұйырса я барамыз иншалла. Все, рахмат. Жақсы. Ну, здрасте, как вам вообще Кокпар, Кокбөрү, сама атмосфера вот таких именно игр на конях? Если честно, я сегодня себя поймала на мысли, что мне стыдно, что я раньше не интересовалась Кокпаром, Кокбуру у кыргызов. После того, как я вчера увидела первую игру, я просто загорелась желанием следить теперь за этим видом спорта, потому что захватывающий, переживаешь за спортсменов, когда там они могут упасть с лошади, какие-то такие опасные моменты. В следующем году я уже поставила себе цель, что поеду в Кыргызстан, чтобы посмотреть чемпионат между клубами. Даже вот. Так? Я знаю, когда у вас проводится Наурыз, День Победы и День Независимости. Классно. А кто-то из игроков, может, приглянулся, который поинтереснее играет, может быть? Конечно, у нас в Казахстане, кажется, почти все, кто интересуется Кокпаром, знают Манаса и Омурбека.
Вам кто больше нравится? Мне нравится Манас. Он вчера на 30-й секунде примерно уже забил гол. Сегодня тоже первый гол был у него, и он сразу бросается в глаза, так скажем. Вот у нас сейчас 2 игры проводятся по Көкпару и Көкбөрү, да? Ну, там главное различие то, что там есть там Тайказан, там нет. Вам лично вот, что интереснее как будто бы? Ну, Казандык, конечно, это интересно. У нас в регионах, насколько я знаю, тоже, когда проводят соревнования, проводят Көкпар с Казандыком. Но Казахстан как более такие гуманные и безопасные правила утвердил именно на игры кочевников, если я не ошибаюсь. Казандык это зрелищно, интересно, но немного опасно. Кыргызы вот такие жесткие мы. Поэтому приезжайте в Кыргызстан. Я приеду. Ашалды бұйырса. Ашалды? Немеден Турцияда да 2022 барым ойнағанбыз. Ана қарағанда кәдімгідей мындай. Өсіш бар, Өсіш бар, жақсы ойнап қалыптыр. Балдар жашырақ екен кішкене, жас балдар екен. Жашырақ аттар да жақсы болып отыр. Ойын таласы қандай болып қалыптыр кешеге қарағанда? Аттар өзгөніп қалыптыр. Білейді. Ойын таласы танып қалыптыр. Бұйырса ертеңгі ойында да жақсы ойын болады. Все, рахмат. Құдай бұйырса бұл Түркия мемлекетімен чаптық. Құдай бұйырса жақсы. Жеңішке біз жеттік. Түркия мемлекеті кішкене сақтағыдай болып, Көкбөрүдө өнүгө элек, Көкпарда болып. Сал деңгейли ылдыйраак экен. Кудайга шүгүр эми 1-2 жылда ушинтип өнүп өсүп чыга берсе, Кудай буюрса биздин деңгээлге жетет деген чоң ишеничтер бар. Буларда да буюрса өздөрүнүн балдарынын кызыгуулары жакшы экен. Келечекте Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан ушундай күчтүү мамлекет улакчыларынын арасында күч сынашат деген ойдомун буларда. Баракелде. Негизи оюндун сыртында мындай сүйлөшүүлөр болду. Кичине улак берип, аларда кызыгуу арттыргыла же жай ойногула деген сунуштар. Балдар айтты энди кичине жай эле ойнойлу, силердин аттарыңар күчтүү экен деп. Биз деле макул жайрак ойнойлу деп айттык. Баракелде. Эми азыркы оюнда аттарды иштетүү ыкмасы тегиз эле жүрдүбү? Аттарды 12 атты тең тегиз иштеттик. Кудай буюрса энди финалга жолдомо алдык. Эми буюрса 12синде бардык күчүбүздү ошондо жумшайбыз. Баракелде. А тайпасынан ал жактан Казакстан чыкты буюрса? Буюрса. Казакстан менен Кыргызстан финалда. Буюрса эми финалдык беттешке даярдыктар эми 2 күн. Эми 2 күн Кудай буюрса финалдык беттешке дайынданабыз. Көптөн күткөн ушул биздин деле 2 ай дайынданган ушу финалдык оюн болчу. Эми буюрса 12синде колдон келишинче кызык оюн тартуулаганга аракет кылабыз. Баракелде. Анан ушул эң негизгиси биздин байкап атканыбыз бул баягы аттардын казан издеп бир аз ары бери жүрүп калган учурлар дагы болуп атат. Биздин аттарды тагыраак айткандачы. Кандай болуп атат эми аттар көп эле келип туруп анан ашыкпай кайрып келип салган учурлар көп болуп атат. Энди биз основной постоянно казанда чаап жүргөндөн кийин жер улакты биз берге чемгерге биринчи жолу чаап атабыз да. Көп деле чаппайбыз. Постоянно биздики казан болгондуктан биздин аттар казанга да көнүп калган да. Чемгерге кичине алыс катыраак барып балдар чытай албай, жайраак барып чытап атат. Ошол болуп атат биздики кичине эмесичи. Казан болсо полный скорость келип казанга токтомок да биздин аттар. Баракелде. Буюрса финалдык беттеш Казакстандын жигиттери дагы мыкты даярдыкта экен, аларды да көрүп атабыз. Бул кезде сен экспого келгенсиң, андан кийин дагы беттештиңер. Ошол курамбы же башка жаңы курамбы азыр Казакстан курамы? Казакстандын курамында ал курамдардан аз эле экен балдар. 2-3 эле бала жүрөт. Ага эксподолардан бизде дагы аз эле балдар да. Көп балдар, жаш балдар азыр. Азыр жаш балдар өсүп кетпөдү. Көп жаш балдарга басым жасап атат. Келечек жаштардыкы дегендей. Буюрса жаштардан үмүтүбүз чоң. Баракелде. Демек 50%дан алмашуу бар экен да, эки жакта. 50, 60, 70ке чейин алмашып кетти. Казактардын оюндарын көрдүңүздөр эмне экен артыкчылыктары бар азыр? Кудай буюрса көрүп атабыз энди артыкчылыктарын. Азыр бул жерде основной соперниктери буларкы деле слабыраак болуп атпайбы? Күчтүү оюн болбогондуктан эми көрүп атабыз эми точно мете албай атабыз. Энди Кудай буюрса өсүп ойногондо ошол жерден точно тактайбыз да. Казактар менен жигиттер менен сүйлөшүп атасыңарбы мындай? Сендей кандай жакшы ойнойлу, анан кийин баягыдай кичине ортодон болуп кетпесин дегендер. Жок, энди Кудай буюрса таза эле өтөт деген ишеничтебиз. Мен дүйнөлүк көчмөндөр оюндар болуп атпайбы? Все, рахмат.
Мынакей туугандар, эми күтүлгөндөй эле болду. Кыргызстан командасы Түркияны жеңди, бирок бир улак беришти. Канча дагы биздин туугандар экен. 15-1. Буюрса Кыргызстан командасы финалга чыкты. Казакстан менен 12 сентябрь күнү беттеш болот. Мен ойлойм, эң негизги, эң бүйүр кызыткан беттеш биз алда. Олекса, кандайсың, жакшысың? Жакшы эле? Красавчик. Эң эле бир кызыккан беттеш болот деп ойлойм. Ошондуктан биз менен болуңуздар, каналга катталгыла, лайк, комментарий баскыла дагы биз менен бирге болгула.